Эрулан Коколов саясатта таза калуу оор, бирок мүмкүн экен, таптазамын. Белгилүү журналист, коомдук ишмер жана учурдагы жогорку кеңештин депутаты Эрулан Коколов менен болгон ачык жана кызыктуу маек Супер KG порталынын YouTube платформасында жарыяланды. Маекте төмөнкү негизги темалар козголду. Жогорку кеңештеги ишмердик, жаңы мыйзамдар жана демилгелер, коомчулуктун кызуу талкуусуна түшкөн Айтматов көчөсүндөгү өзгөрүүлөр, депутат катары коомдук сындарга жооптору, жаштарга мотивация, эл менен түз байланыштын мааниси. Эң көп талкуу жараткан бөлүгү саясаттагы тазалык темасы болду. Коколов бул суроога ачык жооп берип, саясатта таза калуу оор, бирок мүмкүн экен, таптазамын деп билдирди. Орусияда таксисттин 16 жаштагы кызды зордуктаганы белгилүү болду. Орусиядагы Ленинграддын Сертолово шаарында таксист болуп эмгектенген өзбекстандык мигрант 16 жаштагы кызды зордуктаган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Окуя 12 августта күндүзү болгон. Жашы жете эле кызга карата мыйзамсыз аракеттерди 26 жаштагы жигит Hyundai Solaris унаасы менен баратканда жасаган. Жабырлануучу атасы окуя болгон милицияга кабарлап, кылмышка шектөө кармалды. Учурда кылмыш ишин козгоо маселеси чечилип жатат деп айтылат маалыматта. Окуя боюнча Ички иштер министрлигинин прокуратуранын тергөө комитетинин өкүлдөрүнөн расмий маалымат берилген жок. Булак Супер KG. Экзаменден өтпөй калгандар айдоочулук күбөлүгүнөн канча убакытта ажырайт? Жооп. Бүгүн Бишкекте өткөн маалымат жыйынында инспекторлор тарабынан токтотулуп, жол кыймылынын эрежелерин билүү боюнча экзаменден өтпөй калган айдоочулар 2 айдын ичинде айдоочулук күбөлүгүнөн ажырашы мүмкүн экени айтылды. Мамлекеттик каттоо кызматына караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулардын курамын каттоо агенттигинин бөлүм башчысы Адилет Сейталиевдин айтымында теориялык экзамен тапшыруу тартибин учурда мекемелер аралык комиссия иштеп чыгууда. 1 сентябрдан тарта жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери айдоочуларды токтотуп, жол кыймылынын эрежелери боюнча билимин текшеришет. Эгер айдоочу экспресс тесттен өтпөй калса, ал жаран теориялык экзамен тапшырууга жөнөтүлөт. Эгерде сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Бул маалымат түндүк тиркемесине чагылдырылат. Теориялык экзаменди тапшыруу үчүн 2 ай мөөнөт берилет. Экзаменден өтпөй калганда айдоочуга кайра тапшырууга канча жолу уруксат берилери каралууда. Күн сайынбы же жумасына бир жолу тапшыра алабы деген маселелер талкууланууда, деди Сейталиев. Ал бул механизм азырынча сунуш кылынып жатканын, бирок расмий бекитиле элек экенин кошумчалады. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча 1 сентябрдан баштап жол эрежесин бузган айдоочуларды жолдо эле токтотуп, эрежелерди билүү боюнча текшерүү башталат. Ош шаарындагы 2 дос кафеси буздурулмай болду. Ош шаарындагы Курман Жанатка көчөсүндөгү Жөө Бас каналынын жээгиндеги соода түйүндөр жана буга чейин талкуу жараткан 2 дос кафеси да буздурулмай болду. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Оштун мэри Жеңишбек Токторбаев 12 августта Курман Жанатка көчөсүндө рейд жүргүзгөн учурда Жөө Бас каналынын жээгиндеги 2 дос кафеси жана анын айланасындагы коммерциялык объектилер мыйзамсыз курулганы аныкталган. Мэрия буга чейин эле 2 дос тест атым жайы буздурула турганын билдирип, бирок кийин анын ишине уруксат берилгенин жарыялаган. Бул коомчулукта талкууга түшүп, социалдык тармактын колдонуучулары мыйзамсыз делген курулуштарды бузуу акыйкатсыз болуп жатканын жазышкан. 2 достун ээси Айдар Бакыев кафе 1988 жылы Союз мезгилинде суу жана жер кодекстери кабыл алынганга чейин эле курулганын айтууда. Ушул тапта жерлерде өзгөчө Бишкек менен Ош шаарларында кызыл сызыкка чыгып кеткен мыйзамсыз салынган делген турак жайлар, дубалдар жана башка курулуштар бузулуп жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камшыбек Ташиев жергиликтүү бийликтин жетекчилерине кайрылып, айыл аймактарда мыйзамсыз делген курулуштарды бузууда элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, там ташы буздурулгандарга шарт түзүп берүү керектигин билдирди.
Булак Азаттык. Сентябрда Орусиядан 90 миңден ашык кыргыз жараны чыгарылышы мүмкүн. Орусияда көзөмөлдөөчү рейстерге түшүп калган Кыргызстандын 91 миң жараны 10 сентябрдан кийин өлкөгө кайтарылышы мүмкүн. Бул тууралуу 12 августта Тышкы иштер министрлигинде өткөн басма сөз жыйынында айтылды. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыровдун сөзүнө ылайык 2025 жылдын 1-кварталынын соңуна карата Орусияда расмий түрдө 352 миң кыргызстандык катталган. Маалымат боюнча көзөмөлдөөчү рейстерге алгач Кыргызстандын 70 миң жараны киргизилген. Июль айында анын саны 103 миңге чейин жогорулап, кийин 91 миң адам калган. Калганы документтерин тууралап, укуктук абалын мыйзамдаштырып алышкан. Ушул жылдын январь-август айларында Орусиядан 3748 кыргызстандык чыгарылып, дагы 292 депортация болгон. Быйыл 5 февралда Орусияда жаңы укуктук режим келген. Ага ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негизи жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгып кетүүгө тийиш. Ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулар үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот. Орусиянын президентинин 2024 жылдын 30 декабрындагы жарлыгына ылайык ал жакта мыйзамсыз жүргөн мигранттар 30 апрелге чейин өзүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга тийиш экени кабарланган. Дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөн кийин мөөнөт 10 сентябрга чейин узартылган. Кыргызстандын бийлиги улам кайрылуу таратып, Орусиядагы кыргыз жарандарын бул өлкөнүн миграциялык кара тизмесинен сентябрга чейин чыгып кетүүгө чакырып келатат. Булак Азаттык.